кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Я хочу представить наши новые программы, которые группа подготовила для вас, дорогие телезрители. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мурлар жанайымдар. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ошентип бүгүн 26 январ сиздер бүгүнкү биздин кош келиңиздер түз эфир программасында кайрадан көңүлтүр экран аркылуу жолугушуп отурганыбызга биз кубанычтабыз. Бүгүн өткөн дүйшөмбүдө айтып кеткендей, бүгүнкү биздин телекөпүрөбүзгө Бишкек Ош шаары менен боло турган телекөпүрөбүзгө Кыргыз Республикасынын вице-президенти Жандарачева Мира Камиловна келмегеле, бирок оорусуна байланыштуу Мира Камиловна бүгүн биздин студияга келе албай калды. Бирок ошентсе дагы биздин бүгүнкү программабыз болмокчу. Бүгүн биздин студиянын коноктору бул ушу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы үй бүлө, аялдар жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү келип отурушат. Мына ушу өкүлдөр менен бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз уланмакчы. Ал эми Ош шаарында болсо биздин коллегабыз Мыктыбек даярдык көрүп жатат. Бүгүн студияда сиздер менен кылмакчы бүгүнкү программага режиссердук пультта Асыл Апасова, Тимур Шашанаев жана ошондой эле студияда Мырза Добутов жана мен Шаршыбек Абдыкадыр уулу сиздер менен бирге болмокчубуз. Азыр Ошко байланышка чыгып көрөлү, алардын даярдыгын байкайлы. Ош, бизди угуп жатасыздарбы, көрүп жатасыздарбы? Мыктыбек. Ассаламу алейкум Бишкек. Ассаламу алейкум. Мен ассаламу алейкум деген Ош чергесинде сөз менен эфирге менче өзүнчө бир салт окшойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте Кудай ден соолукту берсин. Мира Камиловна мен ишенем ооруп жатат, бизди көрүп аткандыр. Негизинен биз ушул вице-премьер министрге арнап бүгүнкү аудиторияны чогултуп, мына келе ошол эже батыраак айып кетсин деп кол чаап коелу. Мира Камиловна экинчи мындай оору менен оорубай жүрүңүз. Мейли, бүгүн студияга келген коноктор даяр болсо, мен өзүм жөнүндө билдирдим. Калганы лайк этип атышат. Анда эмесе кезекти Ош шаарына өткөзүп берсек, Мыктыбек, бизди угуп жатасыңбы? Бүгүнкү раскадровка боюнча негизинен биз бир өзүнчө башкача темада сүйлөшөлү дедик эле, бирок Марат, Азиз, бизге өзүңүздөр түрткү бердиңиздер. Азыр мен ушул студияга кичине өзгөртүү киргизейин да программа. Келгиле, биз кече ушул бүгүн мага жардам берген атайын Оштун белгилүү журналисти Бакыт Бердалиев азыр бир канча мүнөттөн кийин аудитория менен сиздерге маекке чыгат. Экөөбүз даярдаган бир сюжетти көрөлү. Сиздер азыр айтпадыңыздар, биз көпчүлүк элге жардам бердик, элдин турмушун, жаштарды жумушка орноштуруу боюнча деп. Келе көрөлү. Анткени Ошто билесиңер, мындай бир силерге орусча түшүндүрүп берейин, болбойсуңарбы? Мындай эме бар экен да, Ошто есть понятие базар рабов, кул базар деген. Мы вчера взяли интервью из представителей этого рынка. Давайте вместе посмотрим, а потом дальше обсудим. Спасибо, Азиз, за такую подсказку темы. Бардыңар Оштан сыңарбы? Шаардын өзүнөн, Канча жыл болду бери иштегениңерге? 3 yıl oldu benim çık ekranım. Колиздан nima ish keladi? Soğuk geldi, başka turmalarım. Bizga zimniy sezonda har xil ishlar keladi. Hali 25-30 so'm kuniga og'ir ishlar bor. Mayli, 30 topdinglar deydi bugun. Yetadimi ish? Ya, qanday yetadi? 1 kilo go'sht bermaydi 30 so'mga. Endi kimda kino kinolar bo'ladi. Tirgilikka вообще qiyin bo'lib qoldi, yashash qiyin bo'lib qoldi. Buni sayilga vaqt yo'q hozir. Böyle gelip tartıp gitti, daireden gelip tartıp gitti. O tuğdan tarttı, vardı yerden tartıp gitti, televizyon çıkmadı burada. Mana sizin vatanımızda Kırgız Respublikasının vice-premier ministri görüp atattı. Ne de baytarlıyız buna? Siz görüp durun. Ne de baytarlıyım? Mesela bizge buna yaşlarga kişine cumuş tapısı, büyüyetin kişine akçakka torpsa bizden kişine ayıl yerinde yaşayız. Ayıl yerine kişine iş kılıp ne cumuş tapırsa cumuş bol ayıldan biz kelbeyttirlik bu şillerge. İşke jaygaştırıp bor degenlerdi bilesizби? Şarda gayrılık gördünüzbü şu yer? Anda işke jaygaştırıp bor degen hazır uğatam ben. Birinci jolugusун чын айткандачы. Birinci jolugusун чын айткандачы. Birinci jolugusун чын айткандачы. Men
жана башында сиздерге убада бергенде бүгүнкү студиянын негизги кожоюну ушул Ошогу телестудиянын жаштар проблемасын көбүлтүр экранга алып чыккан аракет кылып жүргөн Бакыт Бердалиевди кол чабуулар менен тосуп алып мен өткөрүп берүүгө убакыт кетти. Рахмат Муктубек. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Мына ошентип Ош Бишкек телекөпүрөсү бизге бир жакшы жаңы жылда жаңы дем менен дегенде жакшы нерселерди берип турат. Эми бул жерде мына сөздү ишти баштап алдык. Эң негизгиси бул жерде жаштардын өкүлдөрү чогулду эле. Булар абдан жакшы суроолорун чогултуп алып азыр сиздерге берсек деп турат. Анда эмесе сөздү узартпай, убакыттын тардыгына байланыштуу суроолор көтөрөлүк. Кана кимде ой бар ушул бүгүнкү талкуу боюнча? Сулайманов Жомарт Озго. Мне кажется, одна из проблем того, что говорит, то, что сегодняшняя наша молодежь имеет только делать две вещи. Это учиться в высшем учебном заведении, говорится, и заниматься коммерцией, говорится. Одна из проблем, на мой взгляд, говорится, научить современную молодежь, говорится, квалифицированному труду, говорится. Что предпринимать или есть какая-либо программа, разработанная программа, которая могла бы научить молодежь добывать себе, говорится, деньги, говорится, не только продавая, говорится, свою, говорится, физическую силу, говорится, а именно, говорится, творческим трудом. Рахмат. Бишкек, эгер угуп аткан болсоңуздар, жооп берип көрсөңүздөр. Сиздерге суроо берилди окшойт. Кимиңиздер жооп бересиздер? Это очень прекрасный вопрос, который, наверное, я ждал, что он должен прозвучать. Вот почему мы говорим, что разрабатывая национальную программу «Молодежь Кыргызстана», она должна быть реальная, конкретная, и должны быть механизмы претворения в жизнь этой программы. И почему мы говорим, что на сегодняшний день у нас есть программа «Молодежная биржа труда». Вот одно из направлений из тех, то, что прозвучало в этом вопросе, это научить молодого человека работать. Именно работать, именно получить специальность, квалификацию, профессию. И в этом отношении мы где-то предполагали, что молодежная биржа труда очень много времени будет уделять вопросам профориентации. На сегодня вот мы все прекрасно знаем, что технико-экономическое обоснование, значит, строительство железной дороги Балахчи-Харагиче уже готово. И в этом году начинается строительство. Вот одно из маленьких направлений молодежной биржи труда и предполагалось, значит, формировать пакет, социальный пакет профессий, который будет способствовать росту нашей экономики и позволит решить такие проблемы, как безработица, получение специальности. Даже вот при строительстве этой железной дороги молодежи Балахчи, Качкорского района, Джунгальского района. Вы также, наверное, прекрасно знаете о том, что Всемирным банком одобрена идея строительства железной дороги Китай через территорию Кыргызстана, Узбекистана и с выходом на Персидский залив. Вот тоже, наверное, одно из аспектов, куда можно приложить силы и усилия по созданию рабочих мест, наших рабочих мест для нашей молодежи, создание инфраструктуры, обучение нашей молодежи, как надо работать, как можно работать и как нужно работать. Вот в этом, наверное, видится большая перспектива вот нашей программы. Одной из маленьких подпрограмм, да, это вот молодежная биржа труда. И плюс, кроме этого, даже тот момент, что нам видится, что биржа труда, кроме всего этого, еще должна заниматься мониторингом, маркетингом, что есть очень много, опять же, точек приложения сил, наверное, для решения даже тех вопросов. Для меня, допустим, было очень отрадным фактом узнать и услышать о том, что в Бакталинском районе, вот, в Нарынской области, в селе Терек, значит, в прошлом году урожай составил 35 центнеров с гектара. Вот где можно и нужно приложить силы, и вот в этом, наверное, нам должен способствовать молодежная биржа труда.
Мен айтайын деген урматтуу студияда Бишкекте отурган коноктор, Шаке, бир аз контролго алсаң. Мен дегеле сага бир суроом бар да, Шаке, мага дароо эле кайра жооп берсең. Сен студияга чакырган адамдар бүгүнкү биздин Оштун аудиториясы менен беттешүүгө компетенциясы жетеби? Ушуну сурап берсең, кайрадан өзүмө кайра чыгып. Кана. Эми биз ушу түз эфирдин алдында бир аз сүйлөшүлгөндө Ош студиясында Ош шаарынын жаштары отурат. Ушу сиздердин иштериңиз боюнча сиздерге ушу суроолор болушу күтүлөт деп алдын ала айтылган болчу бу биздин меймандарга. Менин ойлоомча кандай болот атат, Мыктыбек? Менин оюмча, Шаке, бу жерде аябай курч суроолор коюлат. Анда мен өтүнүп кетейин, урматтуу Мурат Жолдошбекович, урматтуу Бишкек студиясында чогулгандар, кыска жооп берсеңиздер. Давайте послушности отвечать, если у нас компетенции хватает. А если компетенции не хватает, то Бишкекская студия, я прошу вас, давайте задавать телефонные вопросы, будем общаться через телефон с ошской молодежью. Я думаю, меня поддержат все. Анда дагы бир суроо. Ош мамлекеттик университетинен Өмүрзак Акматов. Биринчи суроо мындай. Жана жаштар программасы боюнча сунушталган программа бүткүл кыргызстандык жаштарга тартууланабы, долбоору. Бул экинчи суроосу жана Оштон көрсөтүлгөн сюжет негизгиси бул социалдык маселеге тийиштүү. Бирок айрыкча ушул улуттук генофонддук таасир бар экен деп байкалып турат. Ошондуктан ошол жана жаштар программасында улуттук генофонд сүрөт картинада берилген. Ушул жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Рахмат, кезек Бишкекте. Суроо түшүнүктүү болду го деп сиздерге. Жооп бериңиздер Ошко. Наверное, что ответить. Нет, да, программа и по регионам, как видите. Специально для молодежи Министерство труда и социальной защиты и Германским обществом по техническому сотрудничеству разработан проект «Чек на рабочее место» для молодежи. И она распространена и для Ошской области, и Сикульской области, Джалабадской области. Благодаря этому проекту мы могли оказать помощь в трудоустройстве молодых специалистов, безработной молодежи. Этот проект дает возможность молодежи трудоустроиться. Работодатели сейчас к нам обращаются очень часто, просят молодых именно по чеку. Этот чек дает возможность работодателям поднять стимул приема на работу молодых специалистов. И по этому чеку мы в городе Бишкеке трудоустроили более 100 человек. 100 молодых ребят трудоустроили. Также в этом 98 году мы будем расширять, будем увеличивать по чековой системе трудоустройства. Сейчас разрабатываются также программы по занятости студенческой молодежи. У нас в городе сформированы студенческие отряды, они работают, круглогодичные отряды, где студенты ежемесячно зарабатывают подъемов. Они могут также свободное от учебы время проводить работу в общественных предприятиях. Вот основные мероприятия, которые мы проводим в сфере занятости молодежи. И просто я хочу добавить, что национальная программа, вот та, которая была разработана, естественно, вот я видеть в студии Козукулова Мухтара, вот, нашего работника, мы будем рассылать эти программы по областям, для того, чтобы они посмотрели. И, естественно, эта программа будет принята только после того, как она пройдет, значит, апробацию и обсуждение в регионах. Потому что мы представлены 6 регионов, и учесть все, значит, положительные моменты и замечания мы просто обязаны. Вот, наверное, конкретно по программе. Рахмат, анда меселин телефон атап берсеңиз, андан кийин биз Ошко өтсөк. Жигиттер,
Биздин коноктор канча? 3. 3, чоң рахмат. Биздин коноктор дар бир санды айткызышта кыйын болуп атат. Кош. Мыктык, эгер мени жакшы эле угуп аткан болсоңор, анда Түп районунан суроо келиптир. Мен Мыктыктын суроосуна, мен өзүмө кайра берген суроосуна жооп катары айтып коеюн. Ушунчалык суранып калды. Муса деген байк экен. Кыргыз тилин билбеген адистер элес жеринде барып эмнени чече алышат деген суроо берип атат. Кош, мени угуп атасыңарбы? Угуп атабыз мырза, бирок бирде кыргыз тилин билсек, менимче Ош студиясында кыргызча сүйлөбөйт элек. Бул менимче мырза сен Бишкектеги студияга берсең жарашмак деп ойлойм да. Жаганда вакытта. Мыктыбек. Рахмат Бишкек. Биз кыргызча суроолорду улантабыз. Бул жерде жаштардын көп өкүлдөрү жакшы суроолор менен келген экен. Кана мырза. Кадырбеков Нуржигит, Ош мамлекеттик университетинин студенттик конгрессинин президенти. Сиздер айттыңыздар, республиканын бардык аймактык студенттер менен карым-катышты белгилеп атабыз деп. Ошол уюмдардын жетекчисинин бири катары мен сиздер менен азыр таанышып абдан кубанычтамын. Бул биринчиден, экинчиден мына эмгек биржасы аркылуу 2000 адамга, жаш адамдарга биз эмгек менен камтып кетиңиздер. Ошол 2000 адамдын канчоосу Оштук бактылуу жаш студенттер. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, мыйзамдын долбоору бар деңиздер, жаштар саясаты боюнча. Мына полномочиялуу органдар парламентке таасир этип туруп, ушуну кабыл берсеңиздер абдан жакшы болот эле. Өзүңүздөргө дагы бизге дагы жакшы шарт берип элеңиздер. Ушул суроого да жооп бериңиздер. Рахмат сурооңузга. Кана биз жообун күнчө маектуланталы. Число зарегистрированных молодежи до 29 лет зарегистрировано в Ошской области более 6 тысяч человек. К нам молодежную биржу труда обращается не только с Ошской области, со всех регионов нашей республики. Не менее большое количество к нам обращается с Нарынской области. Из Ошской области где-то процентов 10-15 из 2000 человек, вот у нас где-то так, где-то человек 150-200 обращаются. Большое количество к нам обращается с Нарынской области. Поток миграции увеличивается в связи с тем, что отсутствует работы, отсутствуют условия труда в отдаленных районах. Поэтому мы сейчас разрабатываем программу, чтобы на местах организовать труд молодежи, чтобы молодежь могла работать в тех краях, где они проживают. Сейчас эту программу мы разрабатываем. Я бы хотел добавить, что ставится вопрос о создании не только Бишкекской молодежной биржи труда в столице, но и общереспубликанской молодежной биржи труда в масштабе всей страны, во всех регионах, больших городах, там, где концентрируется рабочая сила непосредственно молодежной биржи труда в полном объеме республики. Для этого созданы сейчас все условия, и эта программа осуществится буквально вот в ближайшее время, да, я так понимаю. Азыр менде бир суроо келип отурат. Бул Бишкек шаарынын Шайыркүл Көчкөнбаева дейт. Өкмөттө жаштар боюнча атайын иш алып барган жигиттер бар экен да көрсө дейт. Силер шаар ичин эле жаштар менен иштегендей болуп жатасыздар. Канча район айылга бардыңыздар дейт. Тезирээк жооп берсеңиздер, анткени биздин ар бир мүнөтүбүз кымбат да. Биздин мисалы үчүн ушу комиссияда иштегенибизге анча деле көп болгон жок. Ушу аз убакыттын ичинде биз Нарын областына барып келдик. Актала районундагы Терек айылына отчетный выбор Демсомол деген бир демократический союз молодежи деген Нарында бар. Ошол жаштардын уюмунун конференциясына барып келмекчибиз. Андан кийин ошол эле Нарынга, Актала районуна семинарга катышып келдик. Азырынча ошол Нарын областына эле барып келмекчибиз. Дагы алдыбызда көп эле пландар бар, бара турган жерибиз бар. Мисалы
Жакын арада Караколго барып келели деп атабыз. Караколго бара турганыбыз себеби көлдүн тегерегиндеги мурунку пионер лагерлерин иштетмекчибиз. Мындек, Ошко бул жерде Бишкек шаарындагы студенттерден Ош студенттерине суроолор чыкты экен. Кыска суроолор бар экен, ошону окуп берсем, сиздер жооп берсеңиздер. Ош чекеси менин дос, берекелүү жер, студенттери көп деле ачка болбосо керек. Силерде ашканада тамак аш наркы кандай дейт. Ушундай бир кызык суроолор түшкөн экен, андан тышкары дагы мен кыска суроолгоно Ош мени угуп жатасыздарбы? Кыска суроо болгондуктан мен баарын эле бир окуп койсом деген немеге жатам да, силерде факультеттерде студенттик союз деген барбы? Болсо силер менен кандай иштерди алып барып жардам көрсөтөт дейт. Стипендия өз убагында берилеби дейт. Мына ушул 3 суроо. Рахмат Шаке, биринчи суроого ким жооп берет? Студенттер жөнүндө. Ana, birinchi so'rovga so'z sizda. Мирсаитов Игбол, Ошгу. Ошто тамак аш арзаныраак турат, бирок айлык дагы аз. Мисалы үчүн мен жаш мугалим болсом, ала турганы айлыгым 350 сом. Тамак аш болсо, полол аш 6 сом турат. Нан 1,5 сом, 2 сом турат. Эми карточка пияз айтпай эле коеюн. Эми эт болсо бизде 32 сом, 30 сом турат. Кыскасы Бишкектен келгенде ашка калбайсыңыз. Ачка калган жокмун, бирок проблемам көп. Рахмат, экинчи суроого. Сиздер суроо бердиңиздер, студенттик союздар барбы деп. Баякы студенттик союз республикалык деңгээлде бир самындын көбүгүндө формалдуу уюмга айланып бараткандыктан Ош мамлекеттик университетинде Ош мамлекеттик университетинин студенттик конгресси деген уюмду түзгөнбүз. Эркин, көз карандысыз, биз ректоратыбыз менен дагы келишимдин негизинде тең укуктуу партнер катары иш алып барабыз да. Биздин негизги миссиябыз студенттердин мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле башка вуздардын студенттери менен, мекеме уюмдары менен баягы тесный контакттарды түзүү, байланыштарды. Демократиянын өсүп өнүгүшүнө өзүбүздүн тантуу салымыбызды кошуу жана башка баягы досуга деп коет, ошол адис менен туура пайдаланууну уюштуруп берүү да. Ал эми бул багытта биз абдан көп иштерди кылдык. Кенен кесир отурганда биз буларды силерге айтып бере алабыз. Бир гана суроодо мамлекет каякты карап атат. Мына жигиттер каякта жүрөт? Ош жогорку колледж Үсөнова Урунса бизде стипендия өз багында берилет. Ай сайын берилет. Рахмат. Бишкек, менде бир өтүнүч бар силерде. Биз силердин конооңар менен бир аз дерге таталчы. Эмне болсо колдон келишинче кадровка кирген аракет кылалы. Бизде экинчи маселе боюнча Шакетиңде болсо, бул жаштардын кандай деп айтсам, социалдык абалы жөнүндө раскадровка эсиңдеби? Ушул Бакыт биз келгенге чейин даярдаган сюжет бар экен. Ошого көңүл буруп андан кийин суроону уланталы. Бакыттын сюжети. Бул işte 8. kvartira, 3. kvartira bu. Cumasında bir екі жолочот, кыштын күнү балдарыбыз менен муздак үйдө отурабыз ушинтип. Тагыбыз үстүнөн суу тамат. Дуалдын четтеринен суу ташып алып турат. Көпчүлүк үйлөрдүн үстүнөн суу тамат. Ысык суу жок. Состояние бул официалдан калса. Тагыбызда суу, подвалда суу бар, былчылап суу турат. Жолдошум базарда арабат текстилде биринчи птфте иштейм. Эми 500. Азыр балдарга жок, төлөбөйт. Эч ким төлөбөйт. Жок, кайрылган жок, баары төлөбөйт. Мурункудай неме эмес да ушундай деген, ошончо кайрылып түшүндүрдү. Барганыбызда ушундай деген, бекеретинде общий чыгат берген, ошо жок. Пасой албайбыз. Бизде берде бир жүйөлүк сунуш түшүп атат. Анан кийин Бишкекке өтсөк. Бизде азыр ушул жаш жубайларды, жаңы баш кошкондордун абалын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошон үчүн бизде бир ушундай сунуш бар да. Мамлекет тарабынан жаш жубайларга бир аз мындай узун убактагы кредит берилсе, кийин алар ишке туруп, кандайдыр бир деңгээлде өз акылларын көтөргөндөн кийин алар секин мамлекетке төлөп беришсе, ушуну ишке ашырууга болобу?
Бишкек, бул суроо. Пожалуйста. Ну, в принципе, вот в национальной программе «Молодежь Кыргызстана» как раз есть раздел, посвященный молодой семье. И один из тех вопросов именно жилищная политика. Как можно решить жилищную проблему? О том, что выделение льготных кредитов, и да, наверное, но мы предлагаем, значит, было бы, наверное, прекрасно, если бы у нас на сегодняшний день был принят закон об ипотеке. Это, во-первых. И, во-вторых, если бы мы внесли изменения в закон о банках и банковской деятельности и в налоговый кодекс о том, что если банки начинают работать, значит, в сфере капитального строительства, кредитования, значит, ставка налога на прибыль должна быть меньше. Это первый вариант. И второй вариант, есть два пути решения. Это, значит, строительство нового жилья или использование вторичного рынка жилья. На сегодняшний день, вот насколько, значит, проводились маленькие исследования, рынок вторичного жилья возможно сделать, но для этого нужно сделать маленький, будем так говорить, пилотный проект, который можно опробовать. Можно вообще, можно здесь, и мы, наверное, постараемся эту программу расширить, сделать с международными нашими финансовыми институтами, этой идеи. Ну, предположительно, да, я, имея однокомнатную квартиру, хочу улучшить свое жилищное положение. Вот, эту квартиру оценивает банк и дает мне какую-то сумму для того, чтобы я приобрел двух-трехкомнатную квартиру на определенный срок, под определенный процент. Но вот здесь нужен вот именно тот механизм, который я говорю, это, значит, закон об ипотеке, значит, и изменения в закон о банках и банковской деятельности, значит, налогообложение, налоговый кодекс. Марат Жолдошбекович, извините, я вас перебью, когда это все будет? Вот конкретно скажите. Вот. Ну, конкретно, вот я что и говорил, мы на сегодня уже разработали вот национальную программу, и мы хотим отдать все это в регионы, чтобы они там посмотрели и дали. Рахмат. Урматтуу Бишкек, бизде запаста 2 сюжет калды. Мен анонс катары айтып кетем. Балким мындан кийин уланып каларбыз. 12 жашар сойку кыз жөнүндө сюжетибиз бар эле. Бут арчыган 4 жашар бала жөнүндө сюжетибиз бар эле. Бирок убакытты Бишкектин күнөөсү боюнча текке кетирип койдук окшойт. Эч нерсе эмес, баарын чечебиз. Мен калоорум Урматтуу Жалал Абад, Урматтуу Талас, Нарын, урматтуу Сүкүл. Эгерде Марс ТВ тарабынан түз эфирге чыгып, ушундай байланышты көрсөтсеңиз байланышка чыкла. Мен азыр ушу жашашын кол жабылат. Баарыңызга салам айтуу менен Бишкек өткөрүп берейин. Рахмат, Бишкек. Рахмат, Мыктыбек. Мен дагы өз кезегинде өзүмдүн атымдан жана ушул студиядагы иштеген адамдардын атынан Ош студиясында чогулган жаштарга ыраазычылыгыбызды билгизип айтып кетмекчибиз. Ал эми азыр болсо биздин көрсөтүүнү аякташ алдыда сиздер менен коштошом. Эмки түшүнүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Бүгүн биздин студияга ушул ырчылардын бири Мээрим Мураталиева өзүнүн Жылдызым деген ырын алып келди. Ушул ырга көңүл Yarın çağacaksın, canındı landı açarsın. Güldüğünde sundurup olumdu, karattık kıyama badasın. Karadım böktü, gönlüm çöktü, dönü kaygı.